Салам достор. Күнүмдүк турмушта пайдаланып келген эт тууралуу айтып беребиз. Ар бир жаныбардын этинин пайдасы ар башка. Мисалы, жылкы эти. Жылкылар таза, ар дайым пайдалуу чөптөр менен тамактангандыктан этинде дарылык касиеттери абдан көп. Уйдун этине салыштырмалуу 8 эсе бат сиңет жана курамында холестерин жок. Булчуңдарды чыңдап, өттүн жакшы иштешин шарттайт. Боордун жабыркаган ткандарын калыпка келтирип, гемоглобинди көтөрүп, эркектин бел кубатын көтөрөт. Уйдун эти сөөктү, булчуңдарды жана кан тамырларды чыңдап, көрүүнү жакшыртат. Курамында темир көп болгондуктан гемоглобинди көтөрөт. Жараттан, жугуштуу оорудан, күйүттөн, бат айыгууга шарт түзөт. Эң башкысы диеталык азык. Уйдун этинин 60% сиңет. Курамында фосфор, магний, калий, селен, цинк жана В, Д витаминдери бар. Кой эти. Курамындагы лецитин уйку безин жакшы иштетет. Шорпосу гастриттен жабыркагандарга пайдалуу. Тиштин кариесинин алдын алат. Кой этинде Е витамини бар болгондуктан терибизге өтө пайдалуу. Дагы бир айта кетчү нерсе, башка этке салыштырмалуу кой этинин сиңиши кыйын жана холестерин абдан көп. Көп жесе жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Кант диабети, гепатит, панкреатит, гипертония, холецистит, өттүн таш оорусунда, ашказан ичегинин жарасы жана подагра менен жабыркагандарга кой эти сунушталбайт. Жаш балдарга жана карыларга козунун этин берсеңиз туура болот. Эчки эти. Уйдун жана койдун этине салыштырмалуу жакшы сиңет. Койдун этине караганда холестерин төмөнүрөөк. Ашказан, ичегилердин иштөөсүн жакшыртат. Тоок эти. Жеңил жана бат сиңүүчү эт. Ошондуктан операциядан кийин жана инсульт, инфаркттан кийин тамак жасап беришет. Нерв системасынын жүрөктүн жана өттүн калыптагыдай иштешине жардам берет. Үндүк эти. Бул канаттуунун эти жеңил сиңет. Өнөкөт оорусу жоктордун баарына жегенге болот. Көбүнчө кышкыга эң жакшы азык болот. Балык эти. Курамында белоктон тышкары фосфор, цинк бар. Эти менен майы организмдеги жаман холестеринди чыгарат. Нерв системасынын иштөөсүн жана эс тутумду жакшыртат. Рактын жана эрте алсырап калуунун алдын алат. Чачты өстүрүп, теринин абалын жакшыртат. Биздин каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар.